Assalamu alaikum туғандар, мекендештер. Бүгін дағы біздің жердешіміз үйлі болды. Анын үйінің документі шықты. Мавлянов Аскар деген бала Баткенден болады. Азыркы учурда Иркутск шаарында эмгектенип жүрөт. Өзү да жакында келип кетти. Документи бүгүн чыкты. Буюрса өзү үйүнү көрүп, өз машинасын тебип, айдап, минип Иркутскиден келиптир. Келип, бияқта көрүп, үйлөрүнү көрүп, кубанычта кетти да, мындай айтканда. Документи бүгүн чыкты. Документин алдым. Мавлянов Аскарды куттуктап койгула. Комментарияда жакшы сөздөрдү айтып, каалоолоруңуздарды айтып, куттуктап койсоңуздар, Аскар дагы сүйүнөт. Аскар алыстан туруп эле алган. Доверенности жөнөтүп эле алып койду. Келип үйүнү көрүп кетти. Эгерде сиздер дагы ошондой алам десеңиздер, албетте бир чечкиндүү болуңуздар. Эгерде кандайдыр бир күмөн болсо, анда өзүңөр келип көрүп кеткенге жетпейт. Көп адамдар алыстан туруп алгандар, кээ биркилер кайтып келип, кайтып эмес, келип көрүп үйүнү бир аз мындай экен дейт. Видеодо чыккан башка, дегендей чыккан, албетте видеодо чыккан башка болот. Сиз көргөндөн башка болот. Ошого эгерде кандайдыр бир ичиңиздерде бир күмөн болсо, өзүңөр келгиле. Ошол алыста болсоңуздар дагы расходуга чыдап келгиле. Өз калоосу менен, өз эрки менен келгендер аябай көп. Алар дагы алып атат, өздөрү алып, өздөрү чуркап. Албетте алардын иштери бат бүтөт. Анан көңүлүнө жаккан үй болот. Анан бирөөдү мындай айып да кылбайт. Сен эме кылдың эле, видеодо мындай экен, тигиндей экен дебей эле. Өздөрү алышып, анан бетемге болсо, албетте өзүнө жакпай калса, анда өзү айыптуу болот. Бирок бияктан айыптуу же айыптуу эмес дегенди издебей, албетте ар ким өзү чечим кылат. Эч ким немесиден кармап, моюндан кармап сүдүрөбөйт, үй алгыла деп, үй ал деп. Себеп үйлөр арзан. Азыркы учурда үйлөрдүн баалары эмнеге ар кандай дешет. Албетте ар кандай болот да. Силер жашаган бир көчөдө эле канча үй ар кандай болот баасы. Абалына жараша, жерине жараша, турган жерине жараша, районуна жараша үйдүн баасы ар кандай болот. Анан группаңа жазбайсың дегендер айтат чалып туруп. Эми группа бир кичинекей бир группа ал дагы. Анан кошпойсуң дейт. Кошкондо эле бир күн, 2 күн кызуу болот. Анан ошо менен ар кандай нерселерди жөнөтө берет баягындай. Ал керек эмес группа негизичи. Аны өзүм өчүрүп эле коюш керек группаны. WhatsApp'та группа бар болчу. Анан үйлөрдү тартпай атасың деп айтышат. Достор, мен үйлөрдү тартпай койгон себебим, менде такыр эле убакыт жок, жетишпей жатат. Эгерде өзүңөр көргөн үй жактырып калсаңар, албетте мен кызматым менен пайдаланып, мага буйрсаңыздар, мен албетте барып ошол үйдү көрүп эме кылам. Бирок менин районумда болуш керек. Кээ биркилер менден 600 километр нар жактан үйлөрдү таап алып, анан мага чалышат. Сен барып келесиңби? Сен өзүң айттың эле го мага кайрылсаңыздар деп. Мен анан макул, мен барып келейин, бирок жол киресини, анан мен жаткан жатакананы төлөп берсеңиздер, албетте мен барып келем десем, анан ойлонушуп, албетте эч ким төлөгүс келбейт да. Ошого өзүңөр келип, өзүңөр алгыла андай райондорду, алыстарда. Мен өзүмдүн районумда болсо, тапкан болсоңор, албетте мен барып келем. Убакытты таап, ошол үйдү көрүп, ээси менен сүйлөшүп. Азыркы учурда көп үйлөрдүн документтери өзүнчө эле бир кандайдыр кыйынчылыгы бар. Ар ким ошол келип туруп өзү алгандан кийин өзү билет. Кээ биркилердики бат эле бүтөт. Кээ биркилердики бүтпөй калат. Кээ биркилердики такыр эле кыйынчылык менен бүтөт. Ошого бардыгы бирдей эмес, 5 кол окшош эмес, 5 бармак окшош эмес.
Ошондуктан достор, азырынча убакыт жок. Кимдир бир тарынса, тарынбагыла, өзүңөр келгиле, көргүлө. Өздөрү келип көрүп кеткендер дагы бар. Көрүп, алар элестеткендей эмес, үйдү албай жөн эле кеткендер бар. Келип өздөрү үйлүү болгондор да бар. Убакыт болсо алар да барып таап видеого тартам. Менде убакыт жок. Анан тарынып коюшат алар өзүнчө. Келип кой дейт, мен айтам убакыт болгондо келем. Кээкилер келген күнү эле мен үй алдым, келип мен тартып кет дейт. Аны дагы убакыт жок. Анан келгенде ошол келген күнү дагы эмне айтып берет. Мындай кандайдыр бир керектүү бир маалымат айтып берсе, ошол жакшы болот. Ошон үчүн бир 2 ай, 3 ай өзү жашап, бир кандайдыр тажрыйба алып, жашоону өмүрдү сүрүп, биякта кандай кыйынчылыктар болду, ошол жөнүндө бир кандайдыр бир баянды даярдаса, мен келип ошону айтып бергендерин көрсөтүп эме кылсам болот. Эгерде мен аркылуу келген болсо, албетте мен жардам берип көрсөтүп ошол жолдорду айтып берем. Дагы бир жолу айтып кетейин, баарына мен эч кандай бир кандайдыр бир 100% эч кандай кепилдик бере албайм. Азыркы учурда айтып жатам, Алтайга алгыла үйлөр арзан деп, бирок райондорду тандап, жакшы көрүп өзүңөр алгыла. Үйлөрдү карап, кандайлыгыны, кайсы жерделигини так билип, билбегендерден айыбы жок дейт, бирок сурап, ал жактан, бер жактан билип алганыңыздар жакшы болот. Ошол достор, азыркы учурда мен Рудцовскийдемин. Бүгүн 3 июль. Барыңыздарга жакшылык каалайм. Малчы болсо араңыздарда, мал кайтарам дегендер болсо, чалгыла, албетте малчы жумуш бар. Баасыны, айлыгыны сүйлөшөбүз. Жумуш жөнүндө дагы маалыматты телефонда айтып берем. Ким издеп жаткан болсо, чалгыла. Эми малчынын иши кыйын, баарыбыз билебиз. Бирок ошого жараша дагы кирешеси дагы татыктуу бергендер бар. Ошого чалгыла, кимге үй керек болсо, анан жумуш издегендер болсо, малга түшүнгөн, малды билген адамдар келсин деп суранат элем, же чалсын деп айтат элем. Себеп түшүнбөгөндөр дагы бар. Анан түшүнбөй келип алып, ар кандай окуяларга жолугуп, мен түшүнөт элем, мен 10 жыл мал кармагам, мен 10 жыл ат минем деп бир кандайдыр балекетке учурап, анан жоопкерчиликти албай, бул дагы өзүнчө бир чоң маселе. Такыр малга түшүнбөсөң, лучше чалбай эле койгула. Малга түшүнүп билими бар адамдар, Россиянын жакшы түшүнгөндөр, Россиянын ушул 4 мезгили бар. Ошол 4 мезгилин жакшы билген адамдар. Анан ой чирке бар экен, ой эме бар экен, ой андай бар экен. Россияда чирке бар. Бул сезон болот, а сезон өтүп кетти. Ошого ар кандай эмелер бар да Россияда. Жалпы Россияда, бир эле Алтайда эмес. Жалпы Россияда чирке болот. Чиркеге окшош дагы чымындар болот. Мелкий чымындар болот. Анан чоң овут деген бир балекет бар, ал дагы болот. Бирок алардын 10 күн, 15 күндүк эмеси бар, жаны бар, жок болуп кетет. Ошону билип туруп анан чалгыла, достор. Дагы бир жолу Мавлянов Аскарды куттуктап коебуз. Комментарияда жазгыла. Саламатта болуңуздар.